Саяқ туғандар, біріншіден ушул бир агөргөнүн астында чогуу бирге ошол даам сызып, ата-бабаларыбызга Кур'ан окутуп, ооз ачып отурабыз. Ошо сиздер менен көрүшүп атканына өтө кубанычтамын. Мынакей Байыскан төрага айтып кеткендей, былтыр бардык дуандан аксакалдар, санчырачылар жана активисттер бар чогулуп ушундай бир мени уюштуруу тобунун жетекчиси кылып шайлашкан. Бул аябай чоң жоопкерчиликтүү иш экен. Мынакей ошол күндөн бери саяктардын ушундай чоң иш-чараларын уюштурганга, чоң иштерди пландап, ошол иштерди ишке ашырганга аракет кылып келе жатабыз. Бул уюштуруу тобунун 10 мүчөсү бар. Ар кайсы дуандан шайланган. Ошол жигиттер менен, саяк туугандарыбыз менен астында койгон чоң милдеттерибиз бар, ошону аткарганга аракет кылып атабыз. Анан бүгүн ушул уюштуруу Марат тууганыбыз, Марат силерге чоң ыраазычылык. Мынакей Көлдөн дагы, Таластан, Токтогулдан, нарын бүт жактан келип, аксакалдар ушул жерге келип силерге бата берип атат. Ишиңерге ийгилик болсун, ушундай саяк туугандарда ар дайым ынтымак болсун. Менин каалап кетерим ошо. Туугандар баарыбыз ынтымакта, сыйда жүрө берели, ушундай иш-чаралар көп боло берсин. Баарыңарга ийгилик каалайм. Бұл жерде қазаларға берілген чын қойсаңыз. 20-жылы санжыраны баштап отпайсыз ба? 19-шы жылдың 14-ші декабрында. Анан 20-жылы экспедиция баштап, Сокулук районунда Бөлүнү деген жер бар да. Ошол жерден чапкынчы саяктарды тапканбыз. Ошол жердеги чапкынчы саяктардын аксакалы иш билгиси Казыбайга сөз көрсөт. Кыска тилеңизди айтып коңуз. Рахмат, Байыскан. Биринчиден ушул Панфилов район саяк туугандарыбызга рахмат айтабыз. Баарыбыздын башыбызды кошуп бүгүн ооз ачып жатасыздар. Орозуңар кабыл болсун. Ушул район мага да бөлөк бөтөн район эмес. Мен бул жерде 3,5 жыл иштеп кеткем. Госрейстин башчысы болуп 2007 Бакиевдин убагында. Анан эмне деп айтайын, мен ынтымакты каалайм. Анан экинчиден ушул Байыскан тууганыбызга мен аябай ыраазычылык билдирет элем. Анткени азыр көрүп